бул Албан эли ата бабадан калган аманатына жалдырап кире албай турат. Себеби Ысык көл кыргыз бермети. Аны көздүн карагындай сакташыбыз керек деген ыйык сезим жашаарын жакшы билем, жакшы түшүнөм. Көлүбүздүн экологиялык баалуулугуна абдан чоң маани беребиз. Шаардын инфратүзүмүн пландоодо, иштеп чыгууда, деги эле ар бир деталын карап чыгууда айлана чөйрөнү коргоо жана экологиялык туруктуулук жаатындагы ченемдер жана стандарттардын толугу менен сакталышын тыкыр көзөмөлүбүзгө алабыз. эми Албан эли менен анан Садыр Жапаровдун Ысык көлү менен эмне байланыш бар дейсиңер, Ошол жер боюнча байланыш. Тыкыр көзөмөлгө алабыз деп атат, Тыкыр көзөмөлгө алынбай эле бул экология министрлиги мага 12-июнда берген каты. Так эле ушул Асман шаары Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2000 жылдын 24 январында 40 токтомун менен